Токтогул районунда Сугат каналдарында күзгү ремонт иштери жүрүүдө. Насостук бекеттер консервацияланып, каналдын жээктери механикалык тазалоодон өткөрүлүүдө. Азыр Куйбышев каналында частично бир 3 километрдей механикалык тазалоо иштери жүрүп жатат. Азыр ушу камыш басып кеткен жерлерди алдыруудан баштадык биринчи. Андан кийин эми Токтогул райондук суу чарба башкармалыгында быйыл план боюнча 19 миллион 360 миң сом акча каражаты каралган. Мамлекеттик бюджеттен 18 миллион 428 миң 500 сом акча бизге берилди. Ошол акчанын 15 миллион 430 миң сомун бүгүнкү күндө асфальт этип бүттүк. 19 чакырымды түзгөн Куйбышев каналына 3 метр куб суу сыйымдуулук кылат. Туркен айылынын дыйкандары жүгөрү, картошка жана көп жылдык бедей эгишет. Алар суу жеткирүү шарттары жакшырганын айтышууда. Сугат тармагына өкмөт тарабынан каржылоо жакшырып, насостук бекеттерде техникалык заманбап шарттар түзүлгөнүн белгилешет. Суучу жумушчулары жайы менен иштеп, лотокторду алмаштырды. Сууну үзгүлтүксүз берип атты. Элдер жакшы эле түшүм алды быйыл. Анан кийин мынагу жумуш бүткөндө каналдын жээктеги кара жагачтарды бүт кыркып, тынымсыз эле иштеп атышат булар. Буларга бакчыларга рахмат. Суу маселеси да лотоктор жыртып калды. Лотокторду алмаштырып жүрдү. Экскаваторлор бузулуп калат. Экскаватор алып келишип, айыл өкмөттөр экскаватор сурап, участкасында балдар жакшы эле иштеп атты. Ыраазыбыз ушуларгачы. Айлыктар да азыраак экен, ошону карабай иштеп атышат да булар. 50 жыл илгери орнотулган лотоктордун жыртык тешиктери көбөйгөн эле. Натыйжада дыйканга суу жетпей, коромжуга учурап келген болчу. 2022-2023 жылдан тартып райондук суу чарбасына көңүл бурулуп, шарттар түзүлө баштады. Быйыл 19 миллион 360 миң каражат бөлүнгөн. Анын ичинен 15 миллион 430 миң сомдук жумуш аткарылды. Ремонт иштери жүрүп атат, сууларын төгүп, жазга даярдык кылып. 2025 жылы май айында жаңы насос келди эле, СН 180 миң 3 деген. Ошону муну убакта орнотуп бүттүк. Жазкы иштерге бир насосубуз Кудай буйрса толугу менен даяр, бир агрегат. Калганын бүт сууларын төгүп, эмне запчас керек, кандай иш кылыш керек, баардыгын бүт жазып, кемчилдик актыларга бүт орнотуп, эмелерин бүт орнотуп койдук, түзүп. Жаңы насос келди. Азыр орноткон атабыз. Кудай шүгүр өкмөт тарабынан көп жардам болуп атат. Убагында запчасы убагында келип атат. Сезонду быйыл жакшы алдык буюрса. 660 гектарга суу беребиз. 2 насос тынбай иштейт. Азыркы учурда 2 насосту толук ремонттон бүттүк. Буюрса азыр муну демонтажга даярданып, азыр ошол жумуштарды аткарып атабыз. 81 даана суу кампалары алмашылды. Туркен Чолпон ата насостук бекетине D1250-125 үлгүсүндөгү суу айдоочу насос орнотулду. Күзгү ремонт иштери 95% аткарылды. Насостук бекеттер консервацияда. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал-Абад облусунан. Быйыл жаз мезгилде болот, жаңы. Насостор жаңы келген.